Өлкөдөгү өзгөчө кырдаал кээ бир жерлердеги коменданттык саатка карабастан республикада жашоо өз нугу менен уланып, айылдарда жазгы талаа иштери адаттагыдай жүрүп турган учур. Чүй облусунун дыйкандары жер айдап, үрөндөрүн сээп, күнүмдүк тиричилик менен алек. Фермерлерге жеңилдик катары атайын мамлекет тарабынан уруктарга 30% дотациялар каралып, өрөөндүн алыскы аба ырайы катаал аймактарына чейин жеткизилген. Былтыркы 2019 жылдын сентябрь айынын аягында суу самыр аймагында кар жаап, көптөгөн аянттар, арпа аянттары кар астында калып, дыйкандарыбыз жабыр тартышканда, ошого бүгүнкү күндө жалпы республикабыз боюнча суу самыр аймагына 200 тоннадан ашык үрөөн жардам берилип атат. Бүгүнкү учурда бул багытта Кемин районунда иш кызуу жүрүп, айылдыктар жазгы талаа иштерин жүргүзүшүүдө. Ал үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы дыйкандар менен тыгыз байланышта болуп, көйгөйлөр болсо ордунда чечүүгө болгон аракеттерин жумшашууда. Жаздын bir күнү 1 жылга тете дегендей, бүт дыйкандарыбыз талааларда техникалары кенен кесири кирип чыгып, үйлөндөрүн кенен кесири алып, күйүүчү майлоочу майларын баарын алып, иштеп, сээп жатат бүгүнкү күнү. Азыркы убакта арык тазалоо иштерин, ушу жазгы талаачылык иштерин толугу менен жүрүп атат. Биз бул оору боюнча деле биздин коюлган санитардык карантиндик посттор, фильтрационный постторубуз жазгы талаачылык иштерине бир да мындай тоскоолдук көрсөткөн жокпуз. Фермерлердин иши токтобосу үчүн күйүүчү майлар кеминде жетиштүү. Андан тышкары атайын райондо айыл чарба техникалары тийиштүү шаймандары менен камтылган ишкана түзүлүп, ал дыйкандарга күнү-түнү кызмат өтөөгө багытталган. Грузоперевозкаларды, поставщиктерди тоспой жок. Айыл чарба техникасын тоспой жок, Ошону менен бир катарда жазгы тазалоо иштери колго алынып, учурдагы автоунаа каттамдарынын санынын азайышы менен Бишкек Нарын Төрүгат жолунун Кемин районуна тийиштүү тилкелерин таштандылардан тазалоо жумушу токтобостон жүрүп жатат. Несмотря ни на что, хоть и коронавирус, но дано указание, нужно почистить, приготовить дорогу. Мы занимаемся этой работой. Так что вот как есть, так и есть. Негизинен жаз жарыш, күз күрөш демекчи, дыйкандар бүгүнкү кырдаалды түшүнүү менен кабыл алышып, өз аракеттери менен эртеңки күнү мээнеттеринин акыбети кайтаарына ишеним менен иштеп келишүүдө. Мурат Жолукеев, Жумабай Исманалиев, СТВ.